Салам барыңыздарга. Бүгүн бизде шпинаттан жасалган рулет болмокчу. Эң алгач жумуртканын агы менен сарысын бөлүп алабыз. Жумуртканын агына бир да тамчы сарысы кошулуп кетпеши керек. Андан кийин шпинатты таза жууп, бир аз кургатып алабыз дагы. Мен баардыгын эле чоппер менен майдалап аламын. Жарым чай кашык туз кошобуз. Жумуртканын сарысы жана 3 аш кашык өсүмдүк майын кошуп, баардыгын майдалайбыз. Ошондой эле чоппер жок болсо блендер менен деле майдаласак болот. Погружной блендер же болбосо ичине салып майдалай турган баардык блендер боло берет. Эми 2 аш кашык un кошуп, бүртүкчөлөрү жок кылып тегиз кылып жакшылап аралаштырып алабыз. Ал эми жумуртканын агын болсо миксер менен жакшылап чалып алабыз. Агарып, көөрүп, коюу масса болгончо бул жолу менен бир 10 мүнөттөй миксер менен чалабыз. Баардыгын эми аралаштырып алабыз. Жумуртканын агын 2 бөлүп салсак болот. Биринчисин аралаштырып алып, андан кийин калган жарымын салып, жумуртканын агы аябай түшүп кетпегенге аракет кылыш керек. Ошондуктан лопатканын жардамы менен ылдыйдан өйдөнүкөздөй торттун бисквитин кандай аралаштырсак, дал ошондой эле этияттык менен аралаштырабыз. Эми духовканын идишине сөзсүз түрдө пергамент кагазын төшөйбүз. Кагаз сапаттуу, жакшы болушу керек. Ошентсе да майлап койгонубуз жакшы болот, бисквит жабышып калбаш үчүн. Андан кийин бисквитти куюп, бетине тегиз майлайбыз. Бул кичинекейирээк бисквит болот, ошондуктан мен четтерине жеткизген жокмун. Эгер чоң бисквит даярдай турган болсок, дал ушул азыктарды эле 2 көбөйтүп жасасак болот. Андан кийин 170 градуста 10 мүнөттөй бышырып алабыз жана муздаганча коюп коебуз. Бул рулетке 200 граммдай творожный сыр алсак болот. Творожный сыр коюу болгондуктан 2 аш кашык майонез менен бир аз суюлтуп алабыз. Эгер чоң рулет жасай турган болсок, анда 300 грамм творожный сыр, 3 аш кашык майонез кошобуз. Жакшылап аралаштырабыз, өтө суюк да болуп кетпеши керек. Майлаганда четтеринен агып калбай тургандай болуп. Бисквит муздагандан кийин бетине творожный сырды тегиз кылып баардыгын майлап алабыз. Андан кийин ортосуна негизи кызыл балык салынат, бирок кызыл балык кымбат болгондуктан мен чернослив коштум. Бул кара өрүк, кадимки эле кургатылган кара өрүктү таза кылып жууп, кургатып, андан кийин майдараак туурап туруп ортосуна салып койсок болот. Рулетибизди ороп алабыз. Биринчисин жакшылап тыгыз ороп туруп, андан кийин калгандарын ороп жатканда бир аз артка тартып ортолорун тыгыз кылып жакшылап ороп алышыбыз керек. Оролгон рулеттин бүткөн жерин жакшылап творожный сыр менен бириктирип, жабыштырып алабыз дагы. Андан кийин кагазды тазалап, ошол эле кагазга ороп салсак болот. Андан кийин сыртынан пищевая пленка менен ороп, эки четин байлап, тоңдургучка 1-2 саатка салып коебуз. Ошондо даяр болот. Эгер бир күн мурун жасай турган болсок, анда тоңдургучка бир эле күн салганыбыз жакшы. Анткени көбүрөөк туруп калса дагы нымдуу болуп, сапаты бузулат. Ошондуктан мисалы түнү менен салып койсоңор, эртеси күнү эртең менен алып чыгып, муздаткычка которуп, муздаткычта 3-4 саат, мисалы коноктор келгенче өзү жумшарып, даяр болуп калат, эрип. Андан кийин кесип бере беребиз. Кесип жатканда өтө ичке эмес, өтө калың эмес кылып кесебиз жана сөзсүз түрдө бычакты улам тазалап турсак, ортосу таза кесилет. Ошо менен рулетибиз даяр. Сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Аябагандай даамдуу сонун рулеттер. Шпинат менен мисалы кара өрүк таттуураак болуп, балдарга дагы өзгөчө жакты ушул рулет. Андыктан сиздер дагы жасап көрүңүздөр. Жакса сөзсүз түрдө комментарий жазып, отзыв жазып коюуну унутпаңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.